Мурдагы билим берүү, илим жана маданият министри Аскар Какеев 86 жаш курагында дүйнө салды. Илимпост 1935 жылы Чүй облусунун Кегет айылында төрөлгөн. Кыргыз мамлекеттик университетинин биология факультетин бүтүргөн. Философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын академиги болгон. Ал Ички иштер министрлигинин архив фондунда микрофото көчүрмөсү лабораториясында улуг илимий кызматкер болуп эмгек жолун баштаган, бир катар илимий институттарда иштеген. Президенттик аппараттын жетекчиси, мамлекеттик катчы, өлкөнүн билим берүү министри кызматтарын аркалаган. Кыргыз улуттук университетинин ректору, президенттик кеңешчиси болуп эмгектенген. Bir жума мурун атайын чакыртып ийиптир агай. Анан сүйлөшөм деп, ошо ойлорун айтам деп, өзүбүздө жакшы эле абалда болчу. Бирок ошондо дагы илим маселесин айтып отурду да, келечектеги пландарын айтып отурду. Албетте агайдын элеси жашай берет. Анын эмгектерин чыгаруу биз милдеттерибиздин бири деп ойлойм. Улам таанытканга, атын төбөлүк калтырганга аракет кылабыз.